Жоокерге байыркы сот кийимин кийгизишүүдө. Бул темирден токулган аскер кийими. Мындай тарыхый ок өтпөс комплекти тарыхчы реконструкторлор жаңылап жасашкан. На данный момент здесь 4 типа пластин имеется. Темирлер булгары менен тыгыз токулган. Өпкө кап, белдемчи атайын ок найза өтпөш үчүн калың жасалат. Белдемчи бир гана бут тизени сактабастан атты да жаракаттан сактайт. Оор болгону менен жоокердин кыймыл аракетине эч жолтоо болбойт. Илгери кол салуулар күтпөгөн жерден болгондуктан аскерлер үчүн кийип чечүүгө ыңгайлуу жасалган. Жоокер калканчынын салмагы 30 килограммды түзөт. Буюм 9-кылымдарга, ал эми 2-соот кийим 15-кылымга таандык. Ок өтпөс комплекти даярдоого тарыхчылар 1 жыл убакыт сарпташкан. Байыркы кыргыз жоокеринин соот кийимин илимий тарыхый реконструкциялоо. Бул Кыргызстанда негизи биринчи жолу ишке ашып атат. Бул долбоорго илимий жетекчи, илимий консультант болгондор, археолог агайлар жана эл аралык башка университеттин окумуштуулары. Бул эң негизги өзгөчөлүгү бул предметный реконструкциялоо. Кандай көрүнгөн, кандай кийилген, биз функциональный кылып жазадык да. Жоокер кийимдерин даярдоодо тарыхчылар байыркы Несай кыргыздарга жана Алтай түрктөрүнө таандык байыркы жазмаларга жана сүрөттөргө таянышкан. Популярдуу сүрөттөрдүн бири. Мына ушул сүрөт асканын бетиндеги сүрөттөр аркылуу биз алардын жоокердин соотун жана анын найзасын жана анын кылычын жасана турган баштыгы боюнча андан жакшы кызыктуу маалыматтарды алабыз да. Бул сүрөттөрдү атайын изилдеп, алардын аска бетине тартылган сүрөттөрү аркылуу кыргыздардын жана ага тектеш түрк тилдүү калктардын маданиятын окуп үйрөнүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Бул иш-чаранын максаты согуш өнөрү тууралуу салттуу билимдерди жандандыруу болгон. Тарыхчылар согуштук курал-жарактарды тарыхый реконструкциялоо аркылуу байыркы кыргыз жоокеринин образын көрсөткүзгө келишкен. Акмөр Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.